Assalamu алейкум жалпыңыздарга мурундан кан агышуу тууралуу айтып берейин. Өтө көп себептерден улам мурундан кан агышы мүмкүн. Биринчи кезекте мурундун өзүнүн ооруларына көңүл бурабыз. Ринит, синусит, гайморит болушу мүмкүн. Болбосо искривление болушу дагы мүмкүн. Искривление деген сөз мурунду экиге бөлүп турган ортодогу сөктө анатомиялык бузулуу болуп, оң жак же сол жак бир аз тосулуп, аба агымы тең болбой калат. Ошондон улам дагы кан агуусу мүмкүн. Албетте аныкташ үчүн лор врачка кайрылуу керек болот. Андан кийинки көп кездешкен себептер төмөнкүлөр. Эгерде сиздин жашыңыз жогору болсо, кан кетсе, демек кан басымыңыз көтөрүлүп кеткен болушу мүмкүн. Анан албетте күндүн нуру катуу уруп койгондо дагы мурундан кан кетет. Ысык өтүп кетти дейбиз го. Анан дагы кээ бир витаминдер, мисалы витамин С жетишпесе дагы мурундан тез кан агып турушу мүмкүн. Биринчи кезекте мурундан кан акса эмне кылышыбыз керек? Башты аркага кылыштын кереги жок. Андан көрө мурундан ошол агып жаткан, кан агып жаткан тешигине пахта салып коебуз, 15 мүнөт күтөбүз. Алгандан кийин токтогон болсо жакшы, болбосо дагы салабыз, дагы 15 мүнөт күтөбүз. Эгерде ошондо дагы кан токтобосо, анда тез жардамды чакырсаңыз болот же өзүңүз ооруканага барсаңыз дагы жакшы болот кайра.